Bizge ошо gaz келгенде жакшы болот эле. Газга өтө муктаждыгыбызды элдин баары билет. Мэрия жана кошумча каржылоо негизинде 50%-ын берүүдө. Мен артымда турган айыл Ош шаарындагы алай бир конушу. Мында 8 миңден ашуун калк жашайт. Миңдеген адамдар жашаганы менен мында газ маселеси 3-4 жылдан бери актуалдуу болуп келе жатат. Бүгүнкү чыгарылышта конуштагы маселени, муктаждыкты чагылдырып берген аракет кылабыз. Акырына чейин көрүңүздөр. Ошол жерде болот. Ошо өз көбүштете турганда 120-130 волт зорго бар бу жерде. Анан ого эмнени иштетесиң? Бардыгы баягы славый кытайский лампочкалерден коюп койгонбуз, ошонун менен эле отурабыз. Алай бир конушунун тургуну Калдарбек Төрөкулов электр энергиясынын жетишсиздигинен мынтип очокко чай кайнатып жатат. Алар күнүмдүк тиричиликке токту көп пайдалана алышпайт. Анткени акылдуу эсептегичтер орнотулгандыктан жарыкты нормадан ашыкча колдонсо эле үзгүлтүккө учурай берет. Мындан улам эшикте казан асууга мажбур болушат. Төрөкулов конушка көмөкчү чордонун орнотуп, газ алып келинсе маселе жеңилдемек дейт. Демек келген столболор бар. Высокийде деле тартып келсе болот. Кыйынчылык жок. Толук трансформатор коюп берсе, анан калгандагы дебе болот. Анан газ маселесине келсек, газ бизде мына көрүп атасыңар, отун жагат очокко. Газ болсо гана жакшы болот эле. Керек да газ. Газ болсо гана жакшы болбойбу эле? Жыргал болуп. Бу жердегилер деле ушу адамдарча жашагысы келет. Көгүлтүр оттун келишин Курманжан Дүйшеева да чыдамсыздык менен күтүүдө. Анын бул конушка көчүп келгенине 15 жыл болгон. Газ жоктугунан үй кожойкеси тамак ашты кышкысын меште, жайкысын очокто жасаарын айтат. Көйгөй баарында бирдей. Ашыкча электр энергиясын пайдалана алышпайт. Очокко тамак кылабыз, тандырга нан жаап, эптеп, ушинтип тиричилик кылып атабыз. Ашыкча свет иштете албайбыз. Умный учачык коюп койгон, ошого эсептелүү гана ток келет. Ашыкча нерсе сайсак, ушу өчүп калат. Ошо кыйынчылык менен тиричилик кылып, мына карганчагыбызда кыздар болуп калат, болбой калат. Өзүбүз кыймылдап, өзүбүз ушинтип тамак аш кылып ичип, кыйынчылык менен жашап атабыз эми. Шаардыга түшүп, тууган уруктардыкына барсак, бардыгына паркырап, газ жанып турат. Бир паста чайын, ашын кайнатып берет. Конуштун активисттери бир канча жолу жергиликтүү бийликке кайрылышканы менен маселе чечилген эмес. Болгону Ош газ ишканасынын адистери келип, түтүк тартуунун болжолдуу планын айтып кетишкен. Бирок ал сөздөр ошол жерде эле калган. Көчөмө-көчө кыдырып, Горгаздан келген адам менен жанагы Дилмурат болуш керек. Дилмурат менен кошо жүрүп, замы менен, начальниги менен дагы болдук. Ошол жерде түшүндүрүү ишин жүргүзүп, полный көчөлөрдү кыдырып чыкканбыз. Ошондо ошол чоң центральный көчөдөн баштап, жана Мичурина көчөдөн барып туруп бурулганда Нижний Нагорная деген көчө бар. Ошодон түз ылдый чыгып түшүп кетип, похоронный бюрого чейин барат экен дагы, андан жогорку дагы бир газ түтүкчөсүн центральный көчөдөн түшүрөт экен. Жаратылыш газынын басымы кыш мезгилинде түштүк аймагы боюнча 10 эсеге чейин азаят. Ага карабай Ош газ ишканасы алай бир, алай эки конушуна газ тартса болорун айтууда. Бирок жарандар өздөрү каражат чогултуп, түтүктөрдү тартып барышы керек. Ош газ мекемеси буга чейин долбоордун сметалык баасын чыгарып, конуштагы көчөлөрдүн башына чейинки чыгымды эсептеп чыгышкан. Ошо алай бир, алай эки конушуна көчөсүнө ошого чейин жеткен газ сумманын сметанын баасы болжолдуу түрдө 5 миллион 150 000 сомго жакын чыккан. Бул жерде ошо топосъемкасы, проектный документациясы, трубалары, ошо монтаждоо иштери жалпысы общий болупчу. Анан буну жергиликтүү тургундар сметаны жанагы азыр Ош шаарында булар шаарга кошулуп болбадыбы? Булар жанагы софинансирование менен чечебиз деген 50%-ин жергиликтүү тургундар топтосо 50%-ин мэрия тарабынан каржылообуз боюнча. Бул жерде жанагы көчөгө тартылгандагы жителдер тарабынан төлөй турган акча, ички көчөдөн тартыла турганда төлөй турган өздөрү төлөй турган акча. Бул жерде кандай шартта болбосун, ички көчө, сырткы көчөсүнө болобу,
Олар жана софинансирование менен 50% алса болот мэрия тараптан. Жергиликтүү бийлик да долбоорду ишке ашыруу жашоочулардан көз каранды болуп турганын белгилейт. Конуштагылар айтылган сумманын 50%-ын жыйнаса эле мэрия калган каражатты бөлүп берүүгө даяр турат. Мындай программа менен азыркы тапта газ тарткан айылдар бардыгын мисал келтиришти. Жалпы шаар боюнча биз программабыз бар. 50-50 деген. Биз 50%-ын төлөйбүз, 50%-ын элде кылып керек болот. Мына мисалы үчүн жибек жолуна тартып, Көлөкөн айылына тартабыз. 50-50. Эгер ким кайрылган болсо биз мэрия жана кошумча каржылоо негизинде 50%-ын берүүгө даяр. Кимде макка кайрылышат, мисалы үчүн бүгүнкү күндө 50 миллион эл алып жылына бизде былтыр 50 миллионду алып, өзлөрү 50 миллион чогултуп жасашты да. Азыр эл уйчулай калып, болгон макка кайрылышат, биз көрө алмайлы. Макка кайрылат, ак башчысы долбооруна жардам берет. Биз арыз жазат мэрияга, бизде комиссия бар. Комиссия ошонун негизинде карап берет. Алай бир конушу 2,5 миллион сомду тез арада жыйноосу кыйын. Карапайым элдин арасында көп балалуу, жалгыз бой, жашоо турмушу оорлору да кездешет. Каражатты калкка жүктөп коюу көйгөйдү чечүүнүн жолу эмес. Мындан улам бул аймакты караган башкармалыктын башчысынан кандай чечүү жолдорун издеп жатканын сурадык. Бул демөөрчүлөр дагы биз сүйлөшкөнбүз. Бирок ал жерде мына шаардын четке конушу болгондуктан мындай социальный уязвимый семьялар көпчүлүк кездешет. Ал жердечи жашоо шартта оор үй бүлөлөр көпчүлүк кездешкендиктен бул жерде жанагындай бай демөөрчү болом деген жарандар жок болот да. Ошого бир аз демөөрчү маселесинен бир аз аксап турабыз. Ал эми жергиликтүү тургундар көпчүлүгү макул, арасында мен бере албайм бул акчаны деп каршы болгондор да кездешип атат. Ош шаарынын ичинде, жакынкы айылдарда, конуштарда газ жетпеген жерлер көп. Жарандар газ менен камсыз болуусу үчүн сөзсүз түрдө өздөрү каражат жыйноого аргасыз болуп жаткандыктан көйгөй улам артка сүрүлүүдө. Учурда калаада 78 миңден ашык абонент бар. Газдын 1 метр кубу 23 сом 50 тыйындан сатылат.